урматтуу элементтер. Химия мамлекетине саякатка жол баштады. Бүгүнкү саякатты Ош шаарынын Жетиген мектеп лицейинин химия мугалими Айжан Алмуратовна алып барат. Анда эмесе саякатка даярбызбы? Ооба. Анда кол чабуу менен ар бир жакшы сөз, жакшы иш, жакшы сөз менен башталат дейт. Анда бүгүнкү сабагыбыз жемиштүү болуу үчүн химиялык элементтердин касиеттерин колдонуу менен жакшы калоо тилек менен сабакты баштайбыз. Мен силерге натрий элементине активдүүлүктү каалаймын. Анда бул татаал заттар командасы, бул командага кандай каалоо тилек айтабыз? Азаматсыңар болчабы? Металдар кандай баалуулукту? Азаматсыңар алтындай баалуулукту? Кычкылдектей баалуулукту. Демек азаматсыңар. Демек биз бири-бирибизге жакшы каалоо тилек айтып алдык. Анда эмесе бүгүнкү сабакта силерге моундай бир кутуча келиптир. Ал кутучанын ичинде сырдуу белек бар экен. Бул белектерди алуу үчүн биз сабакка активдүү катышыбыз керек. Жана катышуу үчүн ар бир окуучу өзүнүн моундай баалоо баракчасы болот. Сабактын аягында мага жоготуп бересиңер. Ошонун негизинде баа коебуз, фамилия атыбызды жазып алабыз. Бирден алабыз. Кеттиле анда бул кутучадагы биринчи тапшырмага көңүл бурсак, анаграмма дейт. Ар бир команда бирден тапшырманы аткарганга аракет кылабыз. Металл эместер биринчи тапшырманы, экинчи тапшырманы металлдар командасы, үчүнчү тапшырманы татаал заттар командасы. Анаграмма деген билебиз, бул тамгалардын башалама жайгашуусу. Анда бардык 30 секундда группа менен талкуулайбыз. Биринчи, бул салыштырма атомдук массасы эң кичине элемент. Биринчи команда дайыр өзүбүз, ар бир команда өзүбүздүн тапшырмабызды аткарабыз. Шок менен бал алганда коебуз. Бал баракчасы. Азыр бул тапшырмага көңүл бурабыз. Так, даяр болгон командалар кол чабабыз. Баары даяр болуптур. Татаал заттар командасы. Азаматсыңар кол чабуулар топтук тапшырмага жүрүпбай жазып коебуз. Кийинки команда Эң биринчи бул суутек салыштырма атомдук массасы эң кичине элемент. Азаматсыңар бир укпай силерге дагы металл элементтер. Биздики кальций. Кальций окуп коебуз. Бул элемент доктор Бекин болду. Азаматсыңар кол чабуулар бир укпай. Биз бул тапшырманы аткарып алдык. Дагы кийинки кутучадагы тапшырма сыйкырдуу фосфор жөнүндө жомок дейт. Керек өткөн заманда угуп турабыз жакшылап. Фосфор деген сыйкырдуу элемент жашаптыр. Ал ошол мамлекеттин 5-шаарында 5 электрону бар кийимин кийип алып жүрөбөчү экен. Демек цифраларга көңүл бурабыз. Бир күнү 6-көчөгө сейилдеп келүүгө жөнөдү. Фосфор барча көчөдө жөнөкөй 2 электрондуу көйнөгү бар абдан акылдуу кычкылтек жашаптыр. Кычкылтекти көрүп фосфор ою бузулуп, кычкылтектин көйнөгүндөгү 2 электронду тартып алууну ойлойт. Бирок бул макалды бирөөнүн ашы аш болбойт деген макалды эске албайт жана жаңылышкан болот. Себеби ал фосфор 2O5 затына айланып кетти. Фосфордун ушул кылган иши туурабы? Эмне себептен фосфор 2O5 пайда болду? Демек группалар жекече ар бир окуучу өзүнчө ойлонобуз. Бул эмне себептен фосфор 2O5 болуп калды? Эмненин жардамында, кайсыл химиялык терминдин жардамында жекече ар ким өзүбүз ойлонобуз. 30 секунд убакыт беребиз жекече ойлонууга. Азыркы цифраларды көңүлгө алабыз. 5-шаар, 5 электрон, 60-шаар, 2-шаар. Сөз эмне жөнүндө болушу керек? Эмне үчүн фосфор 2O5 ойлонобуз? Жеке ойлондук, ойлондуңарбы? Анда оюңузду журттарда бири-бирибизге айтабыз.
Men ушундай ойлодум. Sen кандай ойлодуң деп. Чукчадан иштейбиз. Бергиле балдар, чукчадан иштейбиз. Оюңузду айтабыз. Демек оюңузду айтып өтсөм, топто жалпы бир пикир айтабыз. Келгиле. Жуксар биригиш топто бир пикирге келебиз. Бир жоопту айтканга аракет кылабыз. Бүткөн команда кол чабуу менен белги берет. Азаматтар талкууну токтотобуз. Бизде татаал заттар командасында жооп бар экен. Фосфор деген негизи өзү 5 электрон бар болчу. Анан кийин албосо кычкылтесин Турабыз. тартып алганда ошондо фосфор 2, о болсо бул кычкылтек, 5 болсо ошол бурда 5 электрон, ошондо бул болсо валенттүүлүк болот. Азаматсыңар кол чабуулар. Биздин тема валенттүүлүк жана валенттүүлүк боюнча формулаларды түзүү. Демек бүгүнкү сабакта силер доскада жазылып тургандай валенттүүлүктүн түрлөрү жөнүндө маалымат аласыңар жана аларды колдонуп формулаларды жазабыз жана валенттүүлүктү турмушта салыштыра билүүнү үйрөнөбүз. Демек бүгүн ушул максатка жетүүгө ар бирибиз аракет кылабыз. Анда бул максатка жетүү үчүн силердин алдыңарда китеп жетишпей калабы деп мен тексттерди бергенмин. Ошол тексттерди биринчи абзацты металл эместер командасы, экинчи абзацты металлдар командасы, үчүнчү абзацты татаал заттар командасы окуйт дагы. Бул жерде балдар көрүнүп турасыз, бул баракчада түшүнгөн, текстти окуп түшүнгөн нерсеңерди бул кошуу белгиси тарабынан жазасыңар дагы. Түшүнүксүз болгон нерселерди кемитүү белгиси тарабынан жазабыз. Жеке иштейбиз. Бирден барактала болууга. Экинчи абзац болот. Силерде үчүнчү Эрежеси болуп калат. жок, мына. Ушул абзац. Эгерде түшүнүксүз болуп калса, кемитүү белгиси тарабынан жазабыз. Ар бирибиз өз алдынча окуп чыгабыз. Текст кыска, ошон үчүн мен 1 минутта гана убакыт берем. Туура эмес жооп болуп калат деп коркпогула. Болгон оюңардагы түшүнгөнүңөрдү жазабыз.
эмнеге иште ар бир өзүнчө бүтүп калыптыр. Эми келгиле жупта бири-бириңерге түшүнгөнүңөрдү жана түшүнүксүз болуп калган жерлерди айтып, толуктоолорду киргизгиле. Экиден жупта иштей коебуз тезинен. Жупта талкуулайбыз, эмнени түшүндүңөр, эмне түшүнүксүз болуп калды. Эгерде жаныңардагы шеригиңер түшүнгөн болсо, анда силерге жардам берет. Баштайбыз талкууну. Güzel, Sinay Sıkmandı koşalağız, Dastan Bulgalar menен. Emniyeler düşünüksüz oldu, Arsen. Emniye jönünde aytıldı. Doktor bir okucu bizge düşündürüp versin. Bu komandadaдағы, bu Hatavzatlar komandasından da. Aha, Metal Emesler komandасы dayar болып қалды. Силер булардын айтканын мен кайда сурайм, ошон үчүн көңүл буруп окутурабыз. Эгер биз болсо буга кырса биз балет түлүктөрүн үйрөндүк. Бугабыз, демек бүгүнкү жаңы тема. Кийин кайсыл жылы киргизгенин билдик. Ошондой эле балет түлүктөрүн болсо 1888 жылы жаңы эме киргизиптир. Ошондой эле ал балет түлүк бирден сегизге чейин Рим цифрасына чейин белгиленет. Ошондой эле балет түлүк болсо бул белгилүү бир химиялык элементтин атомунун экинчи химиялык элемент атомун өзүнө тартып алып, бул балет түлүк деп атайбыз. Ошондой эле балет түлүк бул туруктуу жана өзгөрмөй бөлүнүп кеткен. Туруктуу болгондо, мисалы, туруктууларга суутекти киргизсек болот, натрий, кычкылтек жана башка ушундай жана башкалар. Аны көрсөтөбү фосфор, Азаматка болчабыга бул команда бизге балет түлүк термини жөнүндө түшүнүп берди. Кийинки команда металлдар командасы. Химиялык формула боюнча балет түлүктү аныктоо алгоритми бул эң алгач эки атомдун эсебинен балет түлүгүн белгилүү болгон атомду табабыз. Жана аны балет атом бойдо чыккан санды белгисиз атомдун санына бөлүп коебуз. Экинчи атомдун балет түлүгү. Азамат, бул алгоритм боюнча команда. Металл заттар командасы. Bir абзац берип калды. Жок, текст берип калды. Аха, макул. Демек, эми силерге эмне түшүнүксүз болуп калды? Ошол суроону айтсаңар, биринчи команда минус тарабына. биздин командага менимче баардык түшүнүктөр алып окшойт. Аха, металлдар командасы. Биздин да командага баардыгы толукча түшүнүктүү болду. Аха, үчүнчү команда. Биздин командага баардыгы Түшүнүктүү болду. Анда өтө тереңирээк мышыктоо үчүн келгиле бул слайдка көңүл бурабыз. Химиялык элементтин балеттүүлүгү балдар даска көңүл бурабыз. Бул бирдиги катары суутектин балеттүүлүгү жана кычкылтектин балеттүүлүгү кабыл алынып. Мисалы үчүн көлөмдүн бирдиги бул литр болсо, узундуктун бирдиги метр, сантиметр болсо, ал эми балеттүүлүктүн бирдиги бул экен. Суутектин жана кычкылтектин балеттүүлүгү. Демек, суутек дайыма бир балеттүү, кычкылтек дайыма эки балеттүү. Эгерде белгисиз болуп калса, биз дайыма биринчи суутектин жана кычкылтектин балеттүүлүгүн коюп алсак, андан кийинки белгисиз заттыкы табуу оңой болуп калат. Бул жерде биз билген биздин сөөктөрүбүздүн өтө бекем болушу үчүн керек болгон кальций элементи дагы эквиваленттүү болуп атат. Эми ушул жерде кайрылгым келип атат. Эквиваленттүү болуп калышынын себеби эмнеде деп ойлойсуңар? экинчи топтор Азаматтын кол чабуулар бир укай элементтин балеттүүлүгү анын мезгилдик таблицада жайгашкан группасынын санына барабар. Азаматсыңар. Демек, химиялык формуланы балеттүүлүктү аныктоо үчүн силер айткандай эмне бар экенбиз биринчи? Бизге белгилүү балеттүүлүктү коюп чыгабыз. Мисалы үчүн кычкылтекти алып көрсөк, кычкылтек дайыма эквиваленттүү. Ал эми кычкылтектин индексине коюлсак, 6 деген сан келип чыгат. Эми белгисиз балеттүүлүгү белгисиз элементтин индексине бул чыккан санды бөлсөк, бул ушул элементтин эмнеси болуп калат? Балеттүүлүгү болуп калат. Демек, алюминий бизде 3
күнделік тұрмышта салыштырсақ, бұл эмнекен кадимки кол. Эгерде менин эки колум жок болса, анда мен эмне кыла албайм? Эч нерсе кармай албайм. Демек, турмушта дагы бардык нерсенин эмнеси болот экен? Байланыштырып туручу колу же дагы бир кандай байланыштар болот. Ал эми элементтерди байланыштыруучу бул эмнекен? Же башкача айтканда элементтердин колу бул валентөлүк. Келгиле бул жерде секретный чакмак тапшырмасы берилип атат. Бул топтук тапшырма. Бул жерде горизонтал же вертикал же диагонал сызыгын түшүрсөңөр, бул биринчи тапшырмада жала туруктуу валентөлүккө ээ болгон металлдык элементтер чыгыш керек. Бул биринчи группага. Экинчи группада өзгөрмө валентөлөрдү, үчүнчү группадагы өзгөрмө валенттөр. Маркер менен чыйып коебуз. Командасы келгиле даскага чыгып, бул жерден көрсөтөбүз, ал барабызда кошо алышабыз. Бул жакка карайбыз, окуучуларга орун бурабыз. Көңүл бурабыз, эгерде туура эмес айтып атса, өзүнүн оюңузду кошобуз. Канча жолуңузду мындай көрсөтүп азаматсыңар болчак. Топтук тапшырмага 1 рупай. Металлдар командасы. Азаматсыңар, булар 4 багытка кеткен. Валентөлүктү алды. Кийинки команда 1 рупай коебуз. Балу баракчага. Туура айтабыз. Азаматсыңар, силер дагы 3 багыттуу сызыкты табыпсыңар. Азаматтар. Эми келгиле кандан бир көргөн артык дейт. Ошон үчүн силер өз колуңар менен валентөлүк жасап койсоңор. Мисалы үчүн бул аммиак заты ортодогу кайсы элемент? Бул жерде формуласы берилип турат. Азот. А бул жакта сутектек. Демек, эмне үчүн азоттон 3 кондой тарча чыгып атат? Анткенде сутектин 3 валенти бар, ошо 3 атомы бар, ошол себептен. А бул 3 сызыкчы? Ошол сутектин 3 атомы болгондуктан ал эме азот менен биригип туруш керек деп азоттун валентөлүгү болот. Азаматсың болчабылар, өзүңөр берип бар. Бул моделдерди жасайбыз. Реакциялар бар. Салыпты убакыт берели. Убакыт берели, ага чейин ойлонуп турабыз. Буларда белги келип атат. Ошол ордубуздарди көрсөтөбүз, жана түшүндүрөбүз. Ана бизге ким айгенин түшүндүрсүн, а? Бул болсо көмүртектин валентөлүгү болот. Көмүртекти көрсөтүп кой, кайсыл? Кара түстө көмүртек. Булар командалар. Анткени биздин формуласы Ошондо эмне үчүн 4 таякча чыгардыңар? анткени 4 валент Азаматсыңар. Кийинки команда. Биздики бул хлор менен кальцийдин валентөлүгү. Бул жерде деген ортосунда кальций, ал эми эки четинде болсо хлор. Булар ошондо 2 кальций, анан 1 хлор болот. Туура айттыңыз. Формуланы карайбыз. Эже анда ортосундагы хлор, ал эми эки четиндеги болсо кальций болот. Жакшылап ойлонуңуз, оюңун жыйнап, шашылба. Формуланы карайбыз. Экинчи формула. Кальцийдин эже валентөлүгү бул 2-ге барабар, анан хлордуку 1-ге барабар. Ошо менен
Azamatsın özünün çoğunu özü turalap gitti. Tutma. Evet, H3, azotun valentlülüğü, azotun 3 valentlülüğü olkan. Azot 3 valentli bol kaldı. Demek gelgile ballar biz savaktın ayağına da gelip kaldık. Biz savaktın başında kanday maksat koygan bolcubuz. Kızayım. Azamatsın. Bu jaktan da biz maksatımızga jettik mi? Sen başında aytkan maksattan özünü alalım mı? Sen özünü bugünkü sabaktan emnelerde alaldın? Aha, daha da? Demek biz bugünkü sabakta başında koyulgan maksatlarımızga jettik dep oyloyuz. Aylemin bağlı barakçaların sabaktın ayağında maga kapitan komandalar çoğultup berip koyup bizge 1-2 minutta vakit verilse gelgile refleksiya деген tapşırma bu 1 minuttanın içinde atkarılan bu özüңөрдүн алыңардын жетишинче аткарасыңар. Биринчи тапшырманы аткарасыңар же экинчиби же үчүнчүбү бул жерде балы да кошо берип жатат. 1 минутта убакыт. Ушул баракчага жаза коесуңар дагы ал баракчаны сабактын аягында мага чогултуп берип коесуңар. Ар кимибиз өзүбүздүн алыбыздын жетишинче жеткен тапшырманы аткарабыз. Adınız özünüzce. Familiyamızı adınızı yazıyoruz. Sadal'dan komandası tuttu. 3 tavşırmanlıktan aktardılar mı? Birinci tavşırmada bu atomların valentlülüğünü anıktayız. Ikinci tavşırmada жалангана эки валенттүү элементтерди табабыз. Эгерде үчүнчү тапшырманы аткаралсаңар, анда бул жердеги закон ченемдүүлүктү табуу керек. Демек мен доскага туура жообун берем. Баракчаларды чогултуп беребиз. Топ башталап чогултуп коебуз. Анда эмесе биз ордобуздан турбайбыз. Ар ким өзүбүздүн колубуздан келген тапшырманы аткарабыз. Мен ошол боюнча жыйынтык чыгарып алам. Бул жерде сабактын башында айтылгандай, силер ушул тапшырмалардын баарын өз деңгээлинде аткардыңар. Ошон үчүн бул подарка белек биздин мектептин атынан силерге бул жерге коюп коюп сабактын аягында өзүңөр